Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Дастан Далабаевич Бекешев мүмкүнчүлүгү чектелген балдардагы кадимки мектептерде билим алууга шарттуу болуш керек деген мыйзам долбоорун демилгелеп сунуштоодо. Деги эле бул мыйзам долбоорунун максаты эмнени көздөйт? Кененирээк биз менен бирге көрүңүздөр. Деги эле бул мыйзам эмнени көздөйт? Биздин мамлекет ошого даярбы? Азыр алып кетүүгө, иштетип кетүүгө? Мисалы үчүн көп эле кесиптештериңиз айтып атат, керектүү, пайдалуу мыйзам, бирок биз азыр учурда даяр эмеспиз дейт да. Биринчиден, билесиз, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, алар жөнөкөй мектептерде чыныгына окуп албайт. Азыр атайын мектепте окуп алышат. Бизде 14 ушундай мектептер бар. Экинчи вариант бул үйдө окутуу процесси. Аны дагы билим берүү министрлиги аткарып атат, бирок 240 эле бала ушундай сабакты алып атат. Үчүнчү, мен айтып атам, жөнөкөй мектептерде алар да окусун, себеби биз инклюзивдик билим берүү жөнүндө канча уже 25 жыл айтып атабыз. Конституция так эле жазылган. Ар бир жаранга мыйзам тең иштеш керек. Ошондуктан кандай болбосун, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы жөнөкөй бала бакчаларда, жөнөкөй мектептерде окуш керек. Өнүккөн мамлекеттер оор болсо дагы ошо өткөн. Оор болот, түшүнбөстүктөр көп болот, ата-энелер түшүнбөйт. Ошол эле окуган жерде балдар 3-4 ай түшүнбөй калышы мүмкүн. Конфликттер болот. Бирок ошол өткөндөн кийин, оор убактар өткөндөн кийин, мен ойлойм, ушул эле балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген бала менен окуган балдар, алар дагы уже жардам берип баштайт. Аны уже мындай жөнөкөй киши катары көрүп баштайт. Стереотиптүү ушундай ой пикири болбойт. Келечекте алар уже өскөндө алар майыптарга мамилеси башкача болуп калат да. Ошондуктан оор болсо дагы бул жерге сөзсүз ушул инклюзивдик системага мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жөнөкөй мектептерде, бала бакчаларда окутууга сөзсүз акча керек, сөзсүз. Атайын педагогдорду даярдаш керек, аларга шартты куруш керекпиз. Бирок ошол акчаны табып биз кылыш керекпиз бул аракетти. Кесиптешиңиз Дастан Далабаевич демилгелеп жаткан жана инклюзивдик билимди кеңейтүү, балдар жана майыптыгы бар балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге дагы шарт түзүү боюнча мыйзам долбоорун ошо алып чыкты сиздердин карооңуздарга. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай, депутат катары? Ушул жаттагы проблемалардан мындай бир тааныштыгыңыз барбы? Эми шаардагы болуп аткан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү боюнча интернаттардын акыбалы тилекке каршы аябай начар. Биринчиден мен окуу куралдары жөнүндө айтат элем. Бул жакындан билгенче мен сиздерге айтат элем. Окуу куралдары аябай кымбат болгон үчүн көп мектептерде, ошол интернаттарда, саналуу интернаттарда, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуган интернаттарда жетишпейт. Анан ошондуктан өкмөт бул маселеге өзгөчө көңүл буруш керек. Анан Дастан Далабаевич ар түрдүү багыттарды айтып атыптыр. Ошонун бири болсо, эгерде баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин баягы каражаттары жетиштүү болсо, анда мүмкүн үйүндө билим берип, анан кийин болсо баягы үйүндө билим берип, репетиторлор алып, мугалимдерди алып, анан кийин баягы экзамендерин тапшырып, ошого карата күбөлүк берип, кесип бере берсе депчи. Же болбосо баягы жалпы эле башка дени сак болгон, дени соо болгон балдар менен кошо эле жалпы билим берүү орто мектептеринде чогуу окуса деген болуп аткан турбайбы? Ал бир аз талаш тартыш жаратып атса керек. Бирок мен Дастан Далабаевичтин анысын дагы колдойм. Себеби дегенде дүйнөдө бардык эле өнүккөн мамлекеттерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар эгерде баягы өзү бара ала турган болсо, акыл эси, эң негизгиси акыл эси өзүнүн ордунда болсо, өнүккөн мамлекеттерде бардыгында жалпы эле дени соо балдар менен чогуу билим берүүгө аракет кылышат жана чогуу билим берүүгө жардам беришет. Анан мүмкүнчүлүгү чектелгендер мындай да бир статистика бар да, эгер мисалы үчүн
мындай жакшы сүйлөй албаган, жакшы укпаган балдарды бир киши, эки киши деп саналат дүйнөлүк статистикада. Себеби дегенде жанында бирөө дайыма жардамчы болуш керек да. Ал эми мисалы көздөрү азиз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бир киши 3 деп саналат дүйнөлүк баягы медицинскалык статистикада. Себеби дегенде жанында дайыма мындай аларды колдоп, жардам берип тургандар болуш керек да. Ошолордун баардыгына эми мындай каражат керек да. Я считаю, что этот закон нужен, конечно же, но нужно тонко продумать, не просто взять и скопировать с какой-либо другой страны, как у них. Во-первых, нужно учитывать состояние наших школ в плане переуплотненности, подготовку кадров, потому что я уже приводила пример, моя коллега, у нее учился мальчик, не буду и фамилию его называть, он учился, у него ДЦП. Сколько сил она бесплатно, без какой-то дополнительной оплаты, она сколько сил тратила на то, чтобы вот он был наравне со всеми детьми. При том, что раньше тогда у нас в классах было по 30 человек, и то было сложно. Она после уроков оставалась, дополнительно с ними диктанты писала, и контрольные работы, как бы, чтобы он успел это делать. Вот. Но при нынешней загруженности это просто будет невозможно. Это будет вредить и самим детям, о которых сейчас идет речь, и тем детям, которые сейчас учатся в обычных школах, в таких средних, специальных, гимназических. Хотя я не против, потому что, например, в ДЦП дети, да, они часто, у них сохранный интеллект, да, они бывают очень умными детками, но здесь физически какие-то такие нужно их поддерживать, они не могут быстро писать, например, быстро читать не могут в силу объективных обстоятельств с их здоровьем. Но нужно как-то не просто принять закон и заставить это делать, нужно очень тонко все продумать. Столько мелочей. Просто я займу очень много эфирного времени, чтобы об этом говорить. Но я думаю, что нужно поговорить с учителями, с директорами школ. Никто не отказывается. И эта польза, если у нас заработает в конечном итоге этот закон, польза будет для всех. Мисалы үчүн азыр сиздин кесиптешиңиз майыптыгы бар балдарды дагы бардык мектептерде кабыл алуу керек деген мыйзам долбоору менен кече комитет жыйынында алып чыкты. Анан кийин деги эле сиздин көз карашыңыз ошо инклюзивдик билим берүүгө кандай карайсыз? Мен толугу менен эле колдойм. Бирок биздин коомубуз дагы даяр болуш керек. Өзүбүз билебиз, жеке эле коомдун өзү эмес, ошонун жаштары, өспүрүмдөрү аябай катуу болушат өзлөрү. Анан өзү школдордо дагы өткөнбүз, билесиздер, алар көпкө бөлүнүшөт, отличниктер, ударниктер, двоечник, троечник, колунда бар жогу деп. Анан бир майып киши жанында отурса кандай мамиле болот. Ошондуктан муну үй бүлөдөгү тарбиядан башташыбыз керек, коомдогу тарбиядан башташыбыз керек. А бирок ошо балдардын үмүтүн көрүп, ошолордун окуйм деген аракетин көрүп, берки балдар дагы жакшыраак окуй баштайбы деген эң чоң мен үмүттөрүм дагы ошондо бар да. Негизи эле коом бышып жетип калды деп атам. Биз эми жамандасак эле жаман боло беребиз, бирок бир 80-90% коомдо бири-бирин аяр мамиле кылууну, үй бүлөнүн ичинде, ошонун ичинде исламдын дагы бизге болгон таасирлери дагы ушу Алла Тааланын берген буйругу менен, балким бирөө инвалид болуп калды же майып болуп калды, буну сыноо катары карап, бирок ошону менен бирге ошого дагы жардам берүү боюнча дагы шарттарды түзүп берүүгө Кыргыз өкмөтүнүн дагы финансылык мүмкүнчүлүктөрү пайда болду. Эми баардык жерде бир күнү киргизе албасак дагы кайсы айыл даяр болсо. Айрым бир школдор мына бир смена окуп атат, 358 школдор. Ошондой школдор уже азыр деле даяр да, ушундай механизмдерди киргизгенге. Анан шаардын ичинде кайсы школ даяр болсо, ошолорду киргизе беришибиз керек. Биз буларды только колдошубуз керек да. Мен мисалы ошо эле Дастан Далабаевич Бекешев биздин министрликте иштеп атканда, мен министр болуп барып көрдүм. Түнкү бир 9:30 кетип баратсам, карачке кийип алып отурган жигит экен. Анан айттым, свет дагы мындай жакшы күйбөй турат. Жигит сен караңгыда ачке кийип
алып отурасың десем, байке мен көрбөйм дейт да. Мен ошондо бир топ өзүмдүн аң сезимим аябай бөлөкчө болду да. Анан ошондон кийин өкмөткө кирип, парламентке келип сунуштап атып, жардамчысына өзүнө айлыктарын көтөрүп, анан бул биздин госслужащий катары Японияга барып практикага барып келди. Эч кимдин жардамы жок эле, өзү эле билимин көтөрдү. Начальник управление, мына азыр эми депутаттардын алдыңкы катарындагы бир депутаттар болуп атат. Демек, ушундай балдарга жакшынакай шарт түзүп койсок, балким булар дагы бизди бир топ астыга сүйрөй турган инсандардан болот го деген мен чоң ишеничим дагы бар. Мына өзү Дастан Далабаевичтин мисалында деле биз ошону далилдей алабыз да. 2019-жылы билим берүү жана эле министрлиги инклюзивдик билим берүү боюнча концепцияны, программаны жана аны ишке ашыруу планын иштеп чыгып биздин өкмөткө киргиздик. Анан өкмөттөн ошо 2019-жылы июлдун аягында бул бекиди да. Бул эмне дегенди билдирет? Бул деген мүмкүн болушунча бардык мектептерде, бала бакчаларда, жогорку окуу жайларында, орто окуу жайларында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы кадимки эле биздин башка балдардай эле бирге билим алыш керек. Биздин педагогдор квалификацияны жогорулатуу курстарынан өтүш керек. Бул жанагы азыр иштеп жаткан практик педагогдорубуз үчүн. Анткени кадимки эле балдар менен алар иштеп көнүп калышканда, ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келгенде, алар ошол методиканы, аларды бирге баарлаштырып, бирге шарт түзгөндө кандай ыкмаларды колдонуш керек. Модуль бизде азыр модуль апробацияланды. Ошол мугалимдер үчүн Ысык Көл областында апробацияланды. Бишкек шаарындагы мугалимдер катышты. Азыр оңдоо түзүү иштери жүрүп жатат. Анан дистанттык форматта бардык педагогдор ушунда окуй башташат да. Ал эми болочок педагогдор улам эле баягы квалификацияны жогорулата бербейбиз да. Болочок педагогдорго бул университеттерде, педагогикалык университеттерде дароо программаларына киргизип атабыз да, инклюзивдик билим берүү деген эмнеде. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда инклюзивдик билим берүүнүн концепциясы, программасы баары иштелип чыгып бекитилгендиктен биз акырындык менен ошо колдоп, акырындык менен шарттарды түзүп келе жатабыз. Бул мыйзамдан сырткары дагы азыр бүгүн жогорку кеңештин жыйындар залында дагы 5 мыйзам долбоору каралмакчы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер баардыгынан кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңеш KG жана YouTube'дагы жогорку кеңеш деген баракчабызга кирүүгө чакырабыз. Көрсөтүүнү жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.